подвалдан үйлөргө ошо через подвал отуруп кетти да үйдүн ичи. Анан ошого дубалдардан да жаракат кетти. Кыргызчек айылынын тургуну Акбар Мамазайдинов жакынкы күндөрү бул эски үйүн бузуп жаңы там салууну көздөп жатат. Анткени 14-июль күнү катуу келген сел алгач жер төлөсүнө кирип, андан соң полун бузуп, дубалдарына жарака кетип, жараксыз абалга кептеген. Жаш үй бүлө турак жайын убагында камсыздандырып койгон үчүн эми камсыздандыруу уюму ага 500 000 сом төлөп берет. Камсыздандырып койгон келе мен 618 сомго. Эми ушинтип азыр 618 сом эсебинен эми бизге дагы бир компенсация төлөнүп калса, камсыздандыруудан эми ошол акча да бизге чоң жардам болот азыр мындай апаттачы. Ошого мен иши элдерге деле айтам, ошо үйүңөрдү камсыздагыла. Керек болсо мына машиналарды деле камсыздандырыш керек экен. Кечеги селде көбүнүн машинасы калып кетти селде. Ал эми Асанчек айылында жашаган бул көп балалуу үй бүлө турак жайын 2 жылдан бери гана камсыздандырып баштаган. Сел кырсыгынан үйү авариялык деп табылып, учурда 6 баласы менен чатырда жашап жатышат. Камсыздандыруу уюмунан каражат берилсе эле эски тамды бузуп, жаңы үй салып баштайм дейт. Куда каласа акча тие турган болсо эле сразу үйдү баштабасам кышка чейин бир бала кылып кирип алышым керек да, бир эки кана болсо ham дагы үй салып кирип алышым керек. Кара Суу району сел кирсе, алардын 10%га жакыны гана турак жайын камсыздандырган. Аларга тез арада каражатты төлөп берүү маселеси каралып, документтери даярдалды. МЧСтин маалыматы боюнча 730 үйгө сел кирген деп берип атышат. Алардын ичинен бизге 47си катталып, документтери нонтип даярдап уже жөнөтүлдү. Эми Кара Суунун администрация башчысынын катын күтүп атабыз. 518-токтом менен жараны коргоо актысын буйруса ошолор эле калды. Ошолор бүтсө биз документтерди Бишкекке жөнөтөбүз. Кароого ВПТга даярдап ошол жактан келет. Бул селди тез күн ичинде бүтүргөнгө аракет кылабыз. Күтүүсүз келген сел кырсыгы көптөгөн жарандарга сабак болуп, учурда милдеттүү гана эмес, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүн ыктыярдуу камсыздандыруудан өткөрүп жаткандардын да саны өсүп жатат. Себеби убагында камсыздандыруу полисин албай, учурда өкүнгөндөр көп. Эл биринчиден кичине өзү мамлекетке аракет кылыш керек. Мамлекетке ушундай нерселерге аракет кылса, анан мамлекет жардам берет да. Ошон үчүн элди бардыгын чакырат элек, камсыздандыруу өткөрүүгө чакырат элек. Азыр эми бизде Кыргызчекте өтө көп үй өтпөптүр. Ошон себебинен көп эле мен ойлоп атам, көп эле адамдар кичине болсо дагы аттын кылып атканды да ойлоп атам. Турак жайды милдеттүү камсыздандыруу айыл жеринде 618 сом, ал эми шаарда 1036 сомду түзөт. Кокус турак жайыңыз кырсыктан жабыркаса, айылда 500 000, ал эми шаарда 1 миллион сомго чейин төлөнүп берилет. Андан сырткары ыктыярдуу камсыздандырууда турак жайды белгилүү бир суммага баалап, ага жараша 0,2%дан 0,5%га чейин төлөп турса болот. Зыйнат Ибраимова, Шаршен Шайымкулов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.